Кытайдан алынып келинген жаңы 50 автобус 15 сентябрдан тартып линияга чыгат. Ага чейин шаарды 150дөй автобус 300 айдоочу тейлеп жатат. Жыл аягына чейин калган автобустар келсе, айдоочулар талап кылынат. Буга байланыштуу Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы 50 000 сом айлыкка 1500 айдоочуну жумушка кабыл алууда. Негизги талап D категориясы болушу кажет. Эгер B, C категориясы болсо, D категориясына акысыз окутуу каралган. Ал үчүн автокомбинат менен келишим түзүлгөн. Азырынча 100дөй айдоочу кабыл алынды. Биздин ишкана менен ошол автобус комбинат менен келишим түздүк. Эгер категориясы жок болсо да бизге келсе, биз акысыз окутуп беребиз. Бирок бир условия менен кылабыз да. Ал келишим болот. Келишимде айдоочу менен биздин мекемебиздин келишими болот. Ошол жерде эгер айдоочу 2 жыл иштеп берсе, ошол акчасын төлөбөй окуган болот да. Эгер 2 жылдын ичинде иштебей кетип калса, анда жана окуткан биздин акчабызды төлөп берип анан кетет. Ал эми Бишкек троллейбус башкармалыгына азырынча 40 айдоочу талап кылынууда. Троллейбус башкаруу үчүн айдоочуларда Т категориясы болушу керек. Эгер жок болсо 20-лицей жылына 2 баскычта троллейбус айдоочуларын даярдайт. Ал эми Б, С категориясы бар айдоочулар болсо, алар кайра окутуудан өтүп, жумушка кабыл алынат. Экинчи категориясы бар, жанагы Б, С водительский удостоверениясы болсо, оларды 3 ай окутат, переподготовка кылат да, троллейбус айдаганга үйрөтөт. Бизге эндиги жылы уже договор түзүлгөн Азиатский банктын артынан бизге 120 электробус келет. Ошолорго да биз водительдерди алышыбыз керек, где-то порядка 250-300 чейин. Ошолор да керек бизге. Шаарда күнүнө 130 троллейбус каттамга чыгат. Айдоочулар 2 нөөмөт менен иштейт. Коомдук транспорттун айдоочуларына 21 жаштан 60 жашка чейинкилер кабыл алынат. Бардык суроолор боюнча Бишкек троллейбус башкармалыгына 0312 65 75 90 0701 50 77 00 номуруна, ал эми автобус айдоону каалагандар 0312 53 17 89 жана 0555 52 54 52 номерлерине кайрылса болот. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.